Ассаламу алейкум, урматтуу кадырман калай калк, эли журт. Мына бүгүн биз бардыгыбыз куттуу Рамазан айында турабыз. Албетте бул берекелүү айда ифтарлык жана саарлык деген амалдар бар эмеспи? Эгерде сиздер сүйүктүү пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам жеген тамак аштар менен ооз ачууну же ооз бекитүүнү каалаган болсоңуздар, анда ушул ролигибизди акырына чейин көрүңүздөр. Мына бүгүн атайын сиздерге пайгамбарыбызга жаккан тамак аштарды чагылдырып берүү мүдөөсүн колго алып, Асабин Нагауска келип отурабыз. Себеп дегенде Асабин Нагаус көп жылдан бери ашпозчулук тармагында эмгектенип, өз кесибин мыкты билген инсандардан десек жаңылышпайбыз. Андыктан сөз кезегин жана иш кезегин Асабин Нагауска беребиз. Ассаламу алейкум. Ва алейкум ассалам. Туура айтасыз. Рамазан айында түрлүү тамактар жасалып атат. Азыр ифтарда, сарылыкта биздин кесиптештерибиз жана апаларыбыз, эжелерибиз, эми ушул апаларыбыз, эжелерибиз тамак кылганда соопту үмүт кылып да жасайт, соо көбүрөөк болсун деп. Эми ушул соо көбүрөөк болуш үчүн биз пайгамбарыбыздын сүннөтүнө ылайыктуу кылсак, дагы соо көбүрөөк болот да. Нур үстүнө нур болот демекчисиз. Хадисте келет: "Ахаббу таами иля Расулиллахи саллаллаху алейхи вассалам ас-сариду минал хубз ва ас-сариду минал хайс." Нандан жасалган сарит тамагы жана курмадан жасалган сарит тамагы. Бүгүн сиздерге биз курмадан жасалган сарит тамагын көрсөтүп беребиз. Баракелде. Күйөрмандар, сиздерге кайрыла кетчү нерсебиз бар. Бул жерде эки түрлүү тамак аталынды. Нандан жасалган сарит жана курмадан жасалган сарит. Буга чейинки чыгарылыштарыбызда Аллахтын жардамы менен нандан жасалган сарит туурасында чыгарылыш жасаганбыз. Эми бүгүн болсо мына курмадан жасалган сарит тамагын Асабин Нагауснун жардамы менен сиздерге жасап көрсөтүп беребиз. Андага эң биринчи ушул азыкка эмнелер керек келет? Айтып өтсөңүз. Бизге курма керек, быштак, анан сары май. Жасалышы өтө жеңил, бирок өтө пайдасы көп. Машалла. Мына дагы бир ирет кайталап коелу. Курма бүгүнкү күндө эми көп эле желинип жаткан азыктардан, Рамазан айында өзгөчө түрдө бардыгыбыздын үйүндө эле бар болсо керек. Андан сырткары сары май, анан быштак. Бул негизинен эле кыргыз элибизде көпчүлүк эле үйлөрдө кездешкен азыктар. Себеп дегенде баягы Тоголок молла атабыздын дагы сонун бир ысаптары келтирилет тарых беттеринде. Эжигей быштак куруту, элет көчмөн турмушу, каймак майы карында, касиети жанында деген өзүнүн ысаптарын айтып өткөн. Демек ушул ысаптардан да билсек болот, бул көчмөн калктын дайыма эле колдонуп азыктанып келген азыктары. Анан дагы айта кетчү нерсе, туугандар, кээ бир азыктарда мисалы үчүн даам эли бар, бирок пайдасы жок. Ал эми бул азыкты карап көрсөк, бардыгы тең мына нукура, табигый азыктардан жасалган себептен мына сары майыбыздагы, быштагыбыздагы сүттөн жасалат. Албетте сүттүн пайдасын айтып отурсак түгөнбөйт. Бардыгы тең пайдалуу, жеген адамдагы даамдуулук менен биргеликте пайдалуулукту өзүнө алып кетет экен, машалла. Баштадыкпы? Эң алгач эмне кылабыз, айта бериңиз. Сарит тамагы туурасында хадисте келет: "Анна Расулуллахи саллаллаху алейхи вассалам кад санаа хайсан фи нитаин, сумма арсалани фадаауту риджалан фаакалу." Анас радиаллаху анха айтат: "Пайгамбар саллаллаху күндөрдүн биринде ушул сарит тамагын жасап, мага бир канча адамдарды чакырганга өкүм берди. Мен ошол адамдарды чакырып келгенден кийин пайгамбар саллаллаху ошол адамдар менен ушул сарит тамагын жешти" деп хадисте келет. Машалла. Демек, сарит тамагы хадис менен дагы бекемделген. Анан негизи ушул жерден хадистен алчу тыянак, негизинен эле баягы элибизде сыйлуу тамактарды конокторго жасап берет эмеспи? Демек бул пайгамбарыбыздын сый тамагы экен. Анан бизге кызык болуп жаткан жери Асабиндага ошол учурда бир мындай бир маареке, бир иш-чара болгон эмеспи ошол учурда? Туура айтасыз, маареке да болгон. Бул сарит тамагынын өзгөчөлүгү пайгамбарыбыздын үлпөт тоюнда Сафия энебиз менен үйлөнгөндө ушул тамакта жасалган. Баракелде, машалла. Урматтуу туугандар, караңыздарчы. Бул тамактын өзгөчөлүгү пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам Сафия энебиз менен баш кошкондо жасалган экен. Демек, бул убагында тойлордо жасалган тамак экен, машалла. Анда эмесе, урматтуу туугандар, тамакты жасап баштайлы, экрандан көңүлүңүздөрдү албай туруңуздар. Эң алгач курманы данегинен бисмилла деп ажыратып алабыз. Мына, ушул жерден дагы сабак алайлы. Негизинен эле хадис келет, кайсы бир ишти баштардан алдын эгерде бисмилла айтылбай калса, ал иш соңуна чыкпай калат дейт. Андыктан тамак дагы да даамдуу болуш үчүн бисмилланы айтып баштайт экенбиз. Уруксат берсеңиз, биз да жардамдашсак. Көптү көрсө көл болот дейт. Тез арада жасап бүтүрүп көрөрмандарга тартуулайлы чыгарышты Асабинага. Анан мүмкүн болсо сиз бизге ушул курма азыгынын дагы пайдаларынан айтып берип турсаңыз, кандай пайдалары бар? Бул курманын пайдасы өтө көп. Жүрөк ооруларга өтө көп пайдасы тийет. Жана кан басымы түшүп кеткен адамдарга дагы сунуштайбыз. Неге десе, курмада фруктоза өтө көп. Машалла. Башка мөмөлөргө салыштырмалуу. Жана чарчаган адамдын да чарчоосун кетирет. Абдан пайдалуу мөмө десек, такыр жаңылышпайбыз. Урматтуу туугандар, эгерде сиздерде дагы ушул мөмө туурасында кабарыңыздар, пайдалуу маалыматтар болсо, анда сөзсүз түрдө комментарий жазып, жалпы эли менен бөлүшүңүздөр.
Асамин ага, манан бул курма туурасында биздин ата бабаларыбыз сонун кептерин айтып өчкөн да. Мисалы Барып атабыздын айткан сөзүн алсак, көк өрүгү курмадай, чөлү сонун кыргыздын деп биздин баягы элибиздин, жерибиздин касиеттүүлүгүн ушул мөмөгө салыштырып өткөн. Ал эми Молдогулчу атабыз болсо, ата энең бар болсо, Меккедеги курмадай дейт да. Баягы негизинен адам баласынын жашоосунда кымбат бул ата эне эмеспи? Эми ушул ата энени ушул мөмөгө салыштыргандыгынан улам билсек болот, курма касиеттүү азык экендигин. Дээрлик бүтөйүн деп калдык, сөөгүнөн ажыратып. Анан Асамин ага, эртеден бери сиз экөөбүз курма туурасында кеп козгодук, биздин көрөрмандар дагы өздөрүнүн пайдалуу маалыматтарынан жазып өтүштү деп ойлойм. Анан баягы ушунча сөз болуп аткандан кийин эми бул курма туурасында Куран хадисте сөзсүз түрдө эскерилсе керек. Ооба, эскерилген. Куранда 20 жерде эскерилген. Баракелде. Курма туурасында туугандар, Куранда 20 жолу эскерилиптир. Эми Куранда келип аткан азык болгондон кийин буда шексиз пайдалар камтылган иншалла. Ал эми хадистечи? Хадисте да келет, пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам курманы бадыраң менен жеген дейт, жана арбуз менен жеген дейт. Эмнеге дегенде курма ысык келет, бадыраң суук келет. Экөөнү бириктирип жегенде норма болот. Орточо тамак болот экен да. Болот. Андан сырткарда хадистер болсо айтып өтсөңүз. Айша энебиз айтат, биздин күнүлүк тамагыбыз курма менен суу болчу дейт. Машалла, караңыздарчы. Ааламдар үчүн рахмат болуп жиберилген сүйүктүү пайгамбарыбыздын күнүмдүк азыгы ушул суу менен курма болчу дейт. Мына курманы дагы сөөгүнөн ажыратып бүтүп калдык. Эми кийинки иш. Кийинки ишибиз быштактан кошуп алабыз. Машалла, мына. Канча кошобуз муну? Канча өлчөмдө? Муну бир аз эле. Үстүнө себелеп, Эми быштактын пайдасы туурасында кеп кылайын десек, билесиздер, сары май менен быштак экөө тең эле сүттөн даярдалат. Ал эми сүттүн пайдасы бул Куранда да келген, жана көп нерсе эл оозунда айтылып келет. Ооба. Быштакты себип алдык туугандар биринчи, андан кийинки ишибиз эмне Асамин ага? Сары май кошобуз. Сары майды кошобуз, машалла. Баягы дарыгерлердин айтымында табыптардын кайсыл адам өзүнүн тамак аш рационуна керектүү өлчөмдө сары майды кошо турган болсо, анда ашказандагы кичине жаралар бүтөлүп айыгат дейт. Ошого сары майда кошулду бул жактан. Мына биздин курмадан жасалган сарит аттуу тамагыбыз дээрлик даяр болоюн деп калды. Акыркы гана иштерибиз калды. Эң алгач биз эмне кылдык? Курманы сөөгүнөн ажыраттык, андан соң бир аз өлчөмдө быштак коштук, андан кийин үстүнө сары майды куйдук. Эми акыркы жумушту Асамин агабыз айтып берет. Акыркы жумушубуз калды. Азыр жакшы мыжыгып аралаштырып алабыз. Машалла, кана. Эми аралаштырган, мыжыккан бул биздин энелерибиз үчүн кыйынчылык туудурбайт албетте, себептен күнүгө камыр жуурушат. Мына дээрлик биздин тамагыбыз дагы даяр болоюн деп калды. Дагы жакшылап мыжыгышыбыз керек. Андан соң даамын татып сиздерге билип беребиз. Мына туугандар, биздин пайгамбарыбыздын тоюнда жасалган курмадан болгон сарит тамагы даяр болду. Анда эмесе даам татып көрүңүз. Машалла, келиңиз, сиз да даам татыңыз. Андан соң биздин көрөрмандарга, күйөрмандарга бул тамактын даамдуулугун баяндап берели. Бисмиллахи ва аля баракатилла. Бисмилла. Охо, баракелде Асамин ага. Бул тамактын даамын сезиш үчүн биринчи жасап көрүш керек экен, анан жеш керек экен. Себеп дегенде, жеген киши дарманда, жебеген да дарманда дейт. Андыктан, урматтуу туугандар, пайгамбар жактырган тамак аш менен ооз ачайлы, ооз бекители, Аллах Таала кармаган розаларыбызды кабыл кылсын.